5 апрель күнү госпитальга жумушка чыктым. Жумушка чыкканда биз барган күнү эле 2 оорулуу келген. Бир оорулуу боюнда бар кош бойлуу эне болчу. Анын 38 жума боюнда бар экен. Андан сырткары дагы бир келин колунда 11 айлык баласы бар экен. Аларды ошо анализи аныкталгандыгы үчүн аларды жаткызганда ооруканага. Алардын биринчи күндөрү ошол кош бойлуу эненин такыр симптомдору жок болчу да. Тиги эне баласы бар эненин алын экөөнүн тең жөтөлү бар болчу. Жөтөлү бар, бирок абалы жакшы да. Ана оор эмес, жакшы эле болчу. Аларды биринчи эле негизи эле ушул оору менен ооруп келген оорулардын баары нервный системасы аябай бош келет экен дагы, баардыгы анализ аныкталды дегенде эле көз алдына жанагы Италиядагы тяжелый ооруларды элестетет го. Ошондуктан баары эле коркуп келишет да. Баары эле меники андай болушу мүмкүн эмес, меники таза эмнеге жаткызды деген ой менен келишет экен. Анын эртеси ошол эле энелүү баласы менен жаткандын абысынын келди. Анын артынан мен өзүм коллегаларым келе баштады. Биринчи балдар жугуштуу оорулар стационарынын бир дарыгер, бир медайым жана мен кичи медайым келди. Алар келгенде дагы көздөрүндө баары көздөрү кызарган, ыйлаган, себеби биз деген медик болуп туруп бул ооруну көп окуганбыз, бирок көргөн эмеспиз. Бул бизге жаңылык болгондуктан аябай мындай толкунданып келишкен да. Аларды көрүп биринчи күнү аябай толкундандым мен дагычы. Анан алар бирок үчөө болгондуктан мен өзүмдү кармап аларды дарылап баштадым. Дарылаганда дарыгерибиз ошол күндөн баштап эле бир аз оорураак болчу. Ошол күндөн эле биринчи күндөн эле оорураак болчу. Ошондуктан ага бир аз күчтүүрөөк дарыларды жаздык. Медайым менен кичи медайымдын оору белгилери жок, бирок өздөрүнүн хронический оорулары бар болчу, ошолор күчөп баштады да. Себеби стресс, ой жүгүртүү деген жаман нерсе, ошолор баарын адамды ички баягы сезгентүүчү ооруларын күчөтөт экен да. Ошол убакта алардын ошол оорулары күчөй баштады. Бирөөсүнүн мээ басымы көтөрүлөт экен, ошондуктан анын башы ооруй баштады. Экинчисинин бут ооруйт экен. Артрити бар экен, артриттер козгой баштады, ошолор козгоп, ошолор кыйналып калды. Ошол боюнча кыйналды. Именно COVID-19 боюнча симптомдор болгон жок. Анын эртеси күнү эң эсимден кетпес күн болду. Себеби ошол күнү 13 оорулуу түштү, 13 оорулуунун баары менин коллегаларым болду. 13 оорулуу болду, мен өзүмдү кармаганга аракет кылдым. Ошо мен айткандай, баары көздөрү шишкен да. Баары ыйлап келишет. Ушунчалык ыйлап, ушундай биз ушинтип ооруп калабыз деп эмеде келишкен да. Келгенде алардын ичинде дарыгерлер бар, медайымдар бар, кичи кызматкерлер бар. Арасында 5 кызматкер менин бөлүмүнүн кызматкерлери. Мен көргөндө алар ушунчалык кучактап ыйлашат да. Кучактап ыйлаганда мен күлүп, жайнап, аларды поддержка кылганга аракет кылдым. Силер эмне ыйлайсыңар, силер ушул бул жак тозокко келдиңерби? Ушул менен силер болду. Өлөт деп бирөө айттыбы деп ушундай эмеде поддержка кылганы келдим, бирок ошол моментте ошол терс эмоциялардын баарын өзүмө сиңирип алдым ошол күнү. Эми түшкөндөн кийин аябай өзүм ушунчалык жаман болдум. Мен ошол күнү кечке ыйлагам да. Кечке ыйладым. Ошондо багы эмеге кирип барат. Госпиталда кир зона, таза зона деп бөлүп атпайсызбы? Кир зонада кирип баратканда кийинесиң, жана пижама кийесиң, формаларды кийип, маска тагасың, очки тагасың. Таккандан кийин ушул кийинүү аземи өзү эле 30 мүнөттө түзөт да.
себеби ал жака киргенде сен өзүңө мындай кепилдик беришиң керек, мага жукпайт дегенчи. Ошон үчүн күзгөдө кийинесиң, жарым саат кийинесиң. Кийингенден кийин масканы таккандан кийин маскадан дем алыш өтө кыйын. Өтө кыйын, 6 саат да. 6 сааттын ичинде дем алганда кычкылтык жетпей калат да, көбүч. Кычкылтык жетпей калат. Анан жана масканы тагасың. Масканы такканда биз ошончо канча күн жүрдүм, 6 күн жүрдүм. 6 күндүн ичинде маска такканда масканын түрү болот экен. Кээ бир маскаларды канчалык тазаласаң да баары бир тердейт да. Кээ бир маскаларды тазалабай койсоң деле тердебей калат да. Мындай ошондой маскалардын түрү болот экен. Анан маскалар бирок көбүнчөсү тердеп алат да. Анан кийесиң, масканы кийгенден кийин киресиң, киргенде баягы өзгөрбөгөн мышыкка окшойсуң да. Себеби мен кармасам болбойт да масканычы. Ал жака киргенден кийин масканы эмени очкини, то есть очкини кармаганга болбойт. Очкинин ичине буу кирет да. Буу киргенде бууланып калып көрүнбөйт да. Анан ушул жерде бир жери эмне үчүн бир Кудай жардам береби билбейм, бир жери көрүнөт да. Эмнеге билбейм. Же бул жагынан, анан кийин ушинтип карайсыз да, мындай жамбаштап карап жүрөсүз. Ушинтип карайсыз, анан кийин баягы мындай карасаң смех и грех дегендечи орустар айтмакчы. Анан шкалап карайсыз, анан кийин отуруп дем алабыз. Көп дем алсаң баягы буулар мындай эме болуп түшөт, сууланып түшөт да. Суулангандан дагы дем алабыз, көбүрөөк дем алсаң, анан дагы бууланганда мондай титиретип койсоң, көп түшүп калат. Анан ошонун арасынан жылчыктардан карайсыз да. Жазасың эмелерди ушу эптеп бир жылчыктап алып жазасың да. Ошентип кыйналып атканда гипоксия организмге кычкылтек жетпей, адам суусузданат экен да. Анан ол эми элестеттиле 6 саатта. 6 сааттын ичинде мен дагы жана стресс болдум. 13 кызматкерди кабыл алып, аларды успокаивать этип, аларды жошутуп, анан өзүң дагы гипоксия болуп, кычкылтек жетпей, ушундай болуп, анан түшкөндөн кийин дагы еще эме кылып ыйлап жаман болдум, бирок арга жок, алар дарылаш керек болчу. Дарыладык, дарылаганда арасынан 2 дарыгер, 3 дарыгербиз оорулошуп калды. Оорулошкон сайын менин уйкум кача баштады. Алардын дем алуусу жанагы видеодогулардай эмес, баары элестетет, ушундай видеодогулар болобу, ошондой болот бекен, кандай болот экен деп мен келгенден бери баары сурайт да, кеп келгенден бери чын эле бар бекен ошол оору депчи. Бул оору чын эле бар. Бирок бунун түрү бар. Ар бир ооруда эле түрү болот. Жеңил түрү болот, оор түрү болот, жана орто оор болот. Оор түрлөрү аз, чын эле аз. Бирок оор болгондо аябай оор болот экен. Аларды көрүп бооруң ооруйт. Аябай бооруң ооруйт да. Себеби баягы дем алган сайын эмени өпкөсүндөн кычыраган үндү сырттан мындай жанында туруп угасың да. Фонендоскоп менен эмес, жанында туруп угасың, кычыр деген үн чыгат да. Анан кийин кислород коебуз. Кислороддон дем алышат, анан жеңилдешет. Жеңилдеген менен анан аларды алдайсыз да. Бул деген протоколдо бар, сиз алышыңыз керек деп. Бирок билип турам, аларга керек экенин билип турам. Алар да дарыгер да. Алар тажрыйбалуу дарыгер. Менин чоң, менин наставниктерим. Аларды алдаш кыйын, өтө кыйын болду. Ошол тараптан аябай кыйын болду. Мен аларга дары-дармекти жазсам, мындан көрө муну жасасак болбойт беле, деп алар да мага кепке кеңеш берип атышты. Кеңеш бергенде макул дейсиң, бирок алар өзүнүн абалын өздөрү жакшы билет деп ойлойсуң, бирок айланып келип дарыгер менмин да, алар өздөрү эмес да. Биз деген дарыгер болгондон кийин өзүбүздүн аларды мен как оорулуу катары кабыл алышым керек. Как менин наставниктерим эмес, оорулуу катары кабыл алышым керек болуп, көп нерсени өзүм чечип калышыма туура келди мага. Ошол аябай оор келди. Ошол наставниктерим ооруп калганы мага аябай мындай шайым кетирип койду көпчү. Тааныбаган адамды дарылаш жеңилирээк. Анан мындай тааныган адам, анын аз келгенси ушундай 16 адам болгондо мага оорураак келди. Ошол 13 оорулуунун ичинен ошо 3-өсү оорураак болуп, жанагы кислород менен байланыштуу, кислороддо зависимый болуп, кислород коюп аттык. Андан бирөөсүнүн абалы оорулошконунан мен өзүм корктум.
бул эжемди кандай болот, буну күндөн күнгө абалы оорлошуп атат, мен бул эжени чыгара аламбы чыгара албаймбы деген ойдо областной Ош областтык ооруканага котордум, чечип ошол жака котордум. Которгондо ал жакта дагы көпкө чейин дарыланып, ал жактан азыр буюрса жакшы болуп чыкты. Дагы бир калгандары оор абалдан чыга баштады. Бирок баары бир бунун өзүнүн бизге жаңылык айтып атпайм, жаңылык болгондуктан ойлоно турган, эме кыла турган жумуштар көп болду да. Арасынан биз баягы эмесинен жашы боюнча немелерди оорулар жаш карагыла десе, эмнеге андай дейт экен дегенбиз да. Анан 65 жаштагы дагы бир дарыгерибиз бар эле. Анын бир да оорунун белгилери жок болчу да. А мен ойлогом да, мунун белгилери жок, эмне үчүн буну немес чыгып калды экен, эмеси анализи аныкталып калды экен деп таң калгам да. Деп рентгенге тартсак, рентгенде пневмония чыгып атпайбы? Пневмония чыкты, бирок оорунун белгилери жок. Анан ага да уже ойлонуп башка биринчиден жеңилирээк дарыларды жазсам, кийин уже күчтүүрөөгүн жаза баштадык. Себеби рентгенде оорунун белгилери бар. Өзүндө жөтөл жок болгону менен, дене табыбыз көтөрүлбөгөнү менен рентгенде өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн экен. Андан сырткары дагы бир оорулуубуз болду. Ал биринчи күнү келгенде оорунун белгилери жок болду. Аллергия болуп, аллергиясын дарылап жүргөнбүз да. Анан кийин 3-күн, 4-күн эле бир аз жөтөл пайда болуп калды. Рентген кылсак дагы пневмония чыкты. Ошого окшогон нюанстар бар экен да. Ошондуктан белгиси жок болсо дагы анализи аныкталган ооруларды жаткызгандын себебин мен ошондо түшүндүм. Эмне үчүн баарын жаткызат экен, баарын текшериш керек экен, ошондо түшүндүм. Бирок ошолордун эле арасында жаштар биринчи ыйлап келген жаштар, жаш врачтар, жаш медайымдардын белгилери жок болду. Алар Кудайга шүгүр жакшы бир аз чыйрышты, бир аз чөтөл болду. Бирок оор болгон жок, жеңил эле өттү. Аларды мындай караганда үйдө деле караса болмок. Бирок ошолордун баарын биз рентген кылдык, анализдерди кылдык. Бул деле болсо кийинки биз клинический протокол дейбиз го, клинический протокол түзгөнгө деле керек болсо керек деп ойлоп атам. Жеңилдерде оорулар кандай болот, оорулор кандай болот, ортолор кандай болот деп. Ошол эле орто оорулар тез эле оор ооруга өтүп кетиши мүмкүн экен. Ошондой убакыт болду. Бир оорубузда ошондой болду. Башында жакшы эле жаткан 1-2 жөтөл болгон, кийин эле оор болуп калды. Коллегаларым баары чыкты. Ошондо 4 оор болгондон бир коллегабыз ал башынан биринчилерден болуп ооруп калып, областтык ооруканада жаткан. Ал оор аябай оор болду. Плазма алганга чейин бар, 3 литр плазма алды. Кислородду постоянно жатып атты, дайым кислород алып атты. Биз ошо күндө кабар алып аттык, мына бүгүн интубацияга алат экен, мына бүгүн интубация. Ошол убакытта мен дарылап аткан кезде интубацияга алат экен бүгүн эртең деген кабар келип атты да. Дегенде интубация ИВЛга алабыз деп, аппаратка алабыз деген, ошол убакта алабыз дегенде, ошол убакта мен да коркуп, жанагы бир коллегам оорлошуп кеткендигинен байланыштуу мен ошол аппаратка жеткизип албайын деп которгонго ошондой чечим кабыл алгам да. Алар ковидти даярлаганына бизге караганда бир топ убакыт өттү да, 1 ай болуп калды караганда. Алардын тажрыйбасы бизге караганда чоңураак деп. А мен ошол күнү эле баштап атпаймынбы? Баштаганыма ооруларды карап баштаганыма 2-3 күн эле болгон болчу да. Тажрыйбам жок болчу бул оорулуу боюнчачы. Ошондуктан ошо ал жака котороюн деп чечкем. Ошол плазма алган, андан кийин дагы 2 жана оор болгон коллегаларыбыз азыркы күндө эле ооруп жатышат. Чыкканына 10 күн болуп калды.
10 күн болуп калды, бирок оорунун дагы деле белгилери бар. Өпкөсүндө бираз сайгылашкандары бар дейт. Шалдырашат, дагы деле шалдырайт. Шамал болсо неме болсо сезебиз дейт. Азыр эми мына күндүн жылуу мисалычы, күн жылуу эме кылса болот. Бирок баары бир деле калың кийинип жүрөбүз, үшүп жүрөбүз дейт. Дагы деле суусунданган абалда бирөөсү дагы деле суусунданган абалда дагы деле ичим өтүп атат дейт. Дагы деле суу талап кылат организм дейт. Ошого азыркы күндө деле дарыланып жатышат, бирок үйүндө. Абалы караганда жакшы. Бирок бул оору менен оор болгондон кийинкисинде неме кылыш, жакшы болуш бираз кыйыныраак болот. Оорукана жабык болгондуктан бизди 8 апрелде жапты окшойт биздин оорукананы. Себеби биздин ооруканадан көптөгөн кызматкерлер ооруп калгандыгына байланыштуу санэпидемстанция жабылсын деген указание берилген. Ошондуктан азыркы күндө кайра буйрук бериле элек, ачылсын деген. Азыр эс алууда, үйдө бала чакам менен эс алууда жүрөм. Дарыгерлерге эмне демекмин? Күч-кубат берсин. Ошол эң биринчиден патриоттук сезимдин аркасынан иштеп жүрөбүз көбүнчөсү. Ошол патриоттук сезимге эч качан өчпөсүн. Үйүңөрдөгү бала чакаңар, күткөн бала чакаңардын кучагына сүйүнүп кирип алышыңарга тилектешмин. Себеби ал жерде бала чаканын орду аябай чоң экен да. Кандайсың? Понедельниктен жумушка чыксак, эме кылабыз дейт го, дискотека. Кабинетте эле дискотека кылып берели дейт. Старший медсестра. Алды. Жакшы болуптур. Азырынча дайын жок. Буйрук бергенде ачылат да. Келсем бардыгы сүйүнүп алышты дейт. Иштеримди бүтүрүп жүрөм. Жакшы болуп калдыңбы? Жөтөл жокпу? Жөтөл. Жакшы. Консультация сурап атышат да мененчи. Жөтөл кантип атасыңыз? Не кылайын депчи? Ошого. По-моему, жөтөлбөй эле жакшы болуп калды. Жакшы эле болуп калды, ооруба. Акылкысы болсун ушул. Орозо туттуңбу? Жок, тутпадым. Кичине иммунитетим түшүп кетпесин деп мынада тутпадым. Өзү жылда тутчу элем го. Ошону айтам да, сен тутчу элем го.